Assalamu alaikum, hurmatly көрүүчүлөр. Дагы бир жолу сиздерге салам айтып кетебиз. Биз азыр мына Арка айылына келдик. Ушул Лейлек районунун Арка айылы. Эң конечный ушул жер, эң конечный айыл ушул жер. Ушул агабыз баш болуп. Атыңыз ким ака? Нурлан. Нурлан акабыз өзү себепчи болуп, ушул жака чалып калып, бизи YouTube каналы көрүүчүсү экен. Ушул жака алып келгиле көптөгөн машиналар кире бериш айылдарда эле калып кетти деп. Мына бул жака дагы бүгүн баштап шунча машинаны баштап алып келдик. Мына Кадамжай шаарынын райондорундагы айылдардагы топтолгон фонддон чогулган, ошондой эле Москвада баш болуп, Мирлан ака баш болуп, таксистерден, жалпы таксистерден чогулуп келген акчалар, жардамдар азыр сиздер самый конечный ушул жерге келип чогулуп турат. Мына азыр мен сиздерге бул жактагы айылды көргөзөмүн. Ошондой эле бул жагында болсо мына мечиттин ичи экен. Баарыңыздардын көрсөткөн жардамыңыздарга чоң рахмат. Мына сиздердин жардамыңыздар бүгүнкү күндө келди. Бул жер мечитпи ошондо? Мечит. Арка айылынын мечити. Мына сиздер ушул жерде жашайсыздар, а? Ушул жерде жашайт экен. Мына ушул аксакалдарчы. Биз Кадамжайдан келдик. Мына Разычылык билдир. Мына биз ушул айылыбыздын Арка айылынын бии ушул аксакалга сөз берип коелук. Келиңиз аксакал. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына азыр Москвадан дагы мына жардам келиптирлер. Мына таксистердин атынан Мирлан дедиңби? Мирлан укабыз. Ошондой эле мына Баяман Палван укабыз жай жаннат болсун. Ушул базардын атын койгон, ошолор жамааттын атынан дагы келиптир. Ошол айылдагы баардык ошол жердеги хамилион дейсиздер, хамилион айылдан дагы келген биз немелерге ушул көрсөткөн салымыңыздарга өтө биз ыраазыбыз, туугандар. Бизге мына Рамазан айында ушундай акыбал болуп калды. Бул эч акылга сыйбаган иштер болуп кетти. Бул немис дагы мындай кылган эмес деп баардык адамдар айтып атат. Бирок тоба кылдым. Рамазан айында ушундай атыштар болуп, ушундай бизди аябай кыйын акыбалга алып келип койду. Бул жерде мына Жаңы Жар айыл өкмөтүндө почти 10 миңден ашык эл качкын болуп, дала даштарда калып, акыр мына 1-2 күн ичинде келип, мына ушинтип биздин көңүлүбүздү көтөрүп сиздер ушунчалык жардам бергениңиздер үчүн рахмат. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мына Орозинин баштаган жамаат келип жетти бизге Арка айылга. Москвадагы Мирлан инибиздин таксистер жамаатынын атынан, Халмиондогу Баяман базарынын атынан, жалпы эле Кадамжай районунун элдеринин атынан келген гуманитардык жардамыңыздар биздин колубузга келип жетти. Лейлек районунун Жаңы Жар айылы, Жаңы Жар айыл өкмөтү Арка айылына мына конечный, уже буягда башка айыл жок. Жардамыңыздарга рахмат. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. сиздерге дагы терең таазим менен көңүл айтабыз. Көптөгөн жоготуулар болду бул жерде акалар. Эми бизге дагы өтө бул кайгылуу. Кыргызстан баарыбыз биз биримдиктебиз, биримдик күчтөбүз. Сиздер жалгыз эмессиздер. Биз сиздер менен биргебиз. Көңүлдү түшүрбөңүздөр, буюрса баары жакшы болуп кетет. Рахмат сиздерге. Биз азыр эми бул жакта мына тааныштырып кетели. Мына сиздердин жөнөткөн жардамыңыздар бул жакта төшөктөр, ошондой эле уундар, кийимдер, бардык ушул сиздердин жардамыңыздар мына айылга келип жетти. Бул жагында болсо упаковкада ушул айылдын тургундары бөлүштүрүп элдерге жеткизишип даярдашып жайбыз. Ассаламу алейкум. Ороз айыңыздар кут болсун акалар. Көңүлдү түшүрбөңүздөр, эми биз дагы сиздерге көңүл айтабыз. Терең таазим менен ошондой эле ушул Россияда жүргөн мекендештер, агаларыбыз, таксисттер сиздерге жардам жөнөттү. Биз ушу YouTube каналдан атайын Арка айылына эң конечный айылга алып келгиле деп биздин бир подписчик бар экен араңыздарда. Ошол акабыз биздин мега байланышка чыгып ушул жака алып кел деди. Биз жаңы Лейлекке киргенде. Жаңы айтты эле. Азыр билебиз го. Жаңы здоровый акабыздын аты ким? Ким? Улан? Нурлан, Нурлан акабыз. Нурлан акабыз. Айтты эле, мына келдик. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта дагы биздин мекендештер мына бүгүнкү күндө кыйын кырдаалда, кыйын учурда
карап турбастан өтө чоң жардам көрсөттүңүздөр. Мына бул жагында болсо мына ушул жердеги агаларыбыз ар бир үйлөргө мынтип бөлүштүрүп бирдей кылып граммыны граммга коюп таратып берип жатат. Мына ортодо жемейлер жок. Мына өзүм дагы көзөмөлдөп атайын сиздердин жөнөткөн жардамыңыздар баары сиздер чын дилден ыраазы болуп жөнөткөн жардамыңыздар элдерге мындай бөлүштүрүлүп баарына бирдей болуп таратылып жатат. Бул жагында мына. Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugünkü kırdalığa karab bizdin ayılığımızga kömek көрсөтүп, ушундай гумпомошту жөнөтүп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул границада чектешип турган арка эки айылыбыз кечээки тажиктер менен болгон конфликтте аябай жабырладык. Өкмөттөн биз талап кылабыз биздин коопсуздугубузду коргоп берүүгө. Дайыма жаңжал болуп турат, биздин чек араны чечип берсин. Ошондой эле алыста Москва шаарында жүргөн жаштарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул айылыбызга колдон келген жардамын берип турат. Рахмат айтабыз. Алла ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жок, тыныч маселе. Эми туура түшүнөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде агаларыбыз азыр канчалаган жоготуулар кайгынын үстүндө турат. Ошондуктан бул жерде кичине болсо дагы ушул биздин үнүбүз жогорку бийликке жетеби деген ойдо азыр сүйлөп коюшту. Ошон үчүн бул жакта зым менен да тосулуп да. Биз өзүбүз дагы мына биринчи жолу мен мойнума алам сиздердин айылыңыздарды эми көрүп атам мен да келипчи. Кадамжай шаары, Кадамжай району эми келип атабыз. Асфальт чектешип турат. Ылдый жагы Тажикстан, өйдө жагы Кыргызстан. Мына Бул жерде чек араны чечип, зымды тартып, элдин коопсуздугун талап кылабыз биз. Ооба. Кече күнү өзүңүздөр билгендей жап-жаш кыз экен, 13 жашар кыз. Ошол кайсыл айылдан болот эле ошол кыз? Максат айылынан. Максат айылы. Ушул жерге эле жакын коңшу айылдан экен мына. Орозо туткан кыз, атасы ый үстүндө көз жаш болуп олтурат азыр. Ал кыздын жоготуулардын негизи эле ата-энелерин дагы таап биз көңүл айтып кетебиз, бирок видеого тартпасак дагы өздөрү негизи алар азыр өтө кайгынын үстүндө олтурса, видеого тарткандагы туура келбей калат. Ошондуктан ошондой жаш улан кыздарыбыз өлүп кетти мына. Ошолорду коопсуздугун сакташ үчүн, негизи эле бардык элибиздин коопсуздугун сакташ үчүн чек ара маселесini чечип зымдарды тосуп беришиңиздерди биз суранат элек. Себеби мен азыр өзүм дагы өз көзүм менен көрүп бул жерде өтө эме болуп кеттим. Өзүмдү жоготуп шок состоянияга түшүп калалы дедик.